Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабакта силерди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз математика сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 901-906 мисалдар. Демек балдар, биз 901 маселеге келип токтогонбуз. Анда эмесе сабагыбызды улантабыз. 901 маселе. Автобус саатына 55 км 50 метр ылдамдык менен 3 саат жүргөндөн кийин бийик ашууга келип, ылдамдыгын 40 км 300 метрге чейин азайтты. Ашуудан 2 саатта өттү. Автобус кандай аралыкты басып өткөн? Демек балдар, бизге бул маселеде аралык белгисиз. Биз автобустун кандай аралыкты басып өткөнүн биз табышыбыз керек. Демек балдар, биз аралыкты табуу үчүн убакыт менен ылдамдыкты көбөйтүшүбүз зарыл. Ал үчүн 55 км 50 метр ылдамдыкты 3 саат убакытка көбөйтөбүз. Андан кийин 40 км 300 метр ылдамдыкты 2 саат убакытка көбөйтөбүз. Демек балдар, андан чыккан сандарды биз кошконубузда автобус кандай аралыкты басып өткөнү бизге белгилүү болот. Анда эмесе балдар, силерге түшүнүктүү болсо биз 902 мисалга өтөбүз. 902 мисал. 902 мисалда көрүп турганыңардай, бул жерде аттуу сандар турат. Бул аттуу сандарды биз 1 орундуу, 2 орундуу сандарга көбөйтөбүз балдар. Андан кийинки 903 маселе. Бала бакчага 10 ящик май алып келишти. Ар бир ящикке 200 граммдан 10 пачка май салынган. Бала бакчага канча килограмм май алып келген? Демек балдар, көрүп турганыңардай, бала бакчага 10 ящикте май алып келиштир. Ал 10 ящиктин ар бир ящикте 200 граммдан 10 пачкадан май салынган экен. Демек балдар, биз 200 граммды 10 пачка майга көбөйтөбүз биринчи. Андан кийин чыккан санды биз килограммга айландырып алабыз. Килограммга айландырып алгандан кийин анан биз 10 ящик майга көбөйтүп койгонубузда биздин маселебиздин жообу чечилет. Анда эмесе балдар, силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда улантабыз. 904 маселе. АБСды тик бурчтугунун жактарын ченеп, периметрин жана аянтын аныкта. Демек балдар, силер өзүңөрдүн китебиңерде АБСды тик бурчтугун ченейсиңер сызгыч менен, канча сантиметр болсо узунун туурасын ченеп жазып, анын периметрин жана аянтын аныктайсыңар. Андан кийинки балдар, 905 мисалыбыздагы айлананын радиустарын чене. ОК кесиндиси эмнеге барабар? О борбору кандай жайланышкан? Демек балдар, бул айланадагы биздин китебизде сызылган. Демек, ошол жерден сызып, айлананын борборун кандай жайланышканын жана ОК кесиндиси эмнеге барабар экенин аныктайсыңар. 906 мисал. Балдар, 906 мисалда дагы көрүп турганыңардай аттуу сандар берилген. Бул аттуу сандарды биз теңдешибиз керек. 2200 грамм канча килограмм канча граммга барабар. Демек балдар, бул мисалдар силерге түшүнүктүү эле болсо керек деп ойлоймун. Анда эмесе балдар, ушуну менен биз тапшырмага келдик. Тапшырма 907 мисал. Бул мисалда көрүп турганыңардай туюнтмалар турат, кашалуу жана кашасы жок туюнтмалар. Анда эмесе балдар, бул амалдарды биз аткаруунун жолдорун билебиз. Баарыңарга ийгилик каалайм. Саламатта калгыла.